Ош шаарындагы Орус үйүндө Артек эл аралык балдар борборуна 100 жыл толгондугуна байланыштуу иш-чара уюштурулду. Анда Ош шаарындагы мектеп окуучулары чакырылып, алар үчүн 2 күндүк программа түзүлүп, түрдүү багыттагы сынактар уюштурулду. В этом году, в 2025 году, Артеку 100 лет, да? Артек эл аралык балдар борборуна 100 жыл болду. Бир кылымдык тарыхы бар балдардын борбору дүйнө жүзүнөн балдарды кабыл алып келет. Биздин лагерге бара турган өлкөлөрдү кыдырып, экскурсия жасап жүрөбүз. Окуучуларга Артек лагери, анын тарыхы тууралуу кеңири айтып берүүбүз. Анын ичинде ыр, бий, сынактар да бар. Балдар барып эс алып келе турган программа тууралуу да кеңири маалымат берилет. Вот в эту вот большую нашу историю, в нашу традицию, в наш Артек. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, Артек балдар борбору мектеп окуучуларын бир аянтчага чогултуп эле тим болбостон, алар үчүн көп мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп билдиришти. Мына бүгүн Ош шаарында Артек лагерине, билесиз, Артек Кара деңиз жээгинде жайгашкан, илгери бул Союз малды аты чыккан Артектин зам директору бир командасы менен Ошко келип атат. Ошто балдарды биз мектепте чогултуп атабыз. Ушул буларды выставка өткөзүшөт. Выставканын негизи ошо Артек лагери боюнча маалымат берет, өздөрүн тааныштырышат. Анан биз жакшы жери ушул Артек лагерге балдарга путевка берген, конкурс уюштуруп не кылышат. Ошо биздин азыр Ош шаарынын тургундары, Ош шаарынын тургун биздин окуучуларыбыз ошо Артекке барып бир ай жүргөнгө, бир поток жүргөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошон үчүн биз бүгүн Гарано аркылуу иш алып барып атабыз. Биздин балдарыбыз ушу бүгүн конкурстар катышат, выставкаларга катышат. Ошо катышкан негизинде ошо Артек лагерине барып мүмкүнчүлүк пайда болсо, эгерде ушу биздин балдарыбыз Артек барса, билесиз, Артекти дүйнө боюнча балдар барат. Ошол жерде достошушат. Ошол жерден бирге чоңоюп, бирге өсүп, кийинки келечекте дагы ошол Африкадан болобу, же Южный Америка, Асия, ошол жактан келген балдар менен достошуп, кандай дүйнөнү таанысы болот. Ош шаарындагы Орус үйүнүн жетекчиси Дмитрий Аврам Артек балдар борборуна барып эс алып келүү мүмкүнчүлүктөрү баардык калоочулар үчүн жеткиликтүү экендигин айтты. Ошондой эле 2 күндүк иш-чарада мектеп окуучулары үчүн атайын программа даярдалды. Дня образования Международного детского центра Артек. Бүгүнкү иш-чарабызда буга чейин Артек лагерине барып келген катышуучуларды чакырганбыз. Алар чогулган мектеп окуучуларына кеңири маалымат беришет. Буга чейин ушундай программа менен конуктор Тажикстанга, Өзбекстанга барып келишкен. Эми болсо Ош шаарына келишти. Мектеп окуучулары үчүн бул жерде Артекте кантип эс алууга боло тургандыгын билүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. В Артеке это возможность отдохнуть как и в летний период, так и в зимний период. Ош шаарындагы 39 мектептен 400гө жакын мектеп окуучулары бүгүнкү көргөзмөгө катышты. Алар үчүн Артек балдар борборунун 100 жылдыгына карата түрдүү сынактар, мастер-класстар уюштурулган. Ошо лагерге орус жана оштук жана башка нациялардын балдары келишет. Биякта өзбектердин балдары бар жана көптөгөн. Бул өзү күчтүү лагерь жана ал мага жакты. В прошлом году я была победителем программы. Былтыркы жылы мен чоң өзгөрүү программасынын жеңүүчүсү болуп, Артек лагерине эс алып келгенмин. Мен үчүн бул күндөр өтө кызыктуу жана пайдалуу болгон. Ал жерден башка мамлекеттерден келген досторду таптым. Бул мен үчүн чыныгы балалыкты өткөргөн бактылуу күндөр болду. Где я почувствовала настоящее детство. Быйыл Артек эл аралык балдар борборуна 100 жыл болот. Бул датага карата 25 февралдан 12 мартка чейин Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстанда көргөзмө иш-чаралары уюштурулду. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.